Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Алдын ала эскертип коеюн. Фанаттарга, кайсы бир саясатчыга эт бетинен кетип фанат болгон колдоочуларга бул видео сунушталбайт. Бул видео адекваттуу, Кыргызстандын келечегин ойлогон, элибиздин, жерибиздин, эртеңки муундун келечегине кайдыгер карабаган мекендештерге гана сунушталат. Алдын ала эскертүү. Фанаттар көрбөгүлө. Буну көрсөңөр жүрөгүңөр ооруйт. Нерви жукаларга бул түз эфир сунушталбайт. Жактырбагандар чыгып кеткиле, көрбөгүлө. Ушинтип алдын ала эскертип койбосом, мен үйүнө барып алып, эшигин такылдатып, бул видеону көр деп мажбурлап аткандай кабыл алып алышат экен кээ бирөөлөр. Урматтуу мекендештер, мен бир нече маселелер боюнча түз эфирге чыгып атам. Ошондуктан дагы мындай бул видеону жактырбагандар көрбөй эле койгула деп айткым келип атат. Ал эми эртеңки келечекти ойлогондор, элим деген эр азаматтар видеону көрсөңүздөр болот. Эң башкы маселе баягы Кыргызстандагы деги эле мына интернет айдыңында болуп жаткан эң көйгөйлүү маселелер боюнча сүйлөшөлү деп атам. Садык Шернияздын, Бактыбек Калбаматовдун, керек болсо Имамидин Ташевдин видеолорун карасам, баары эле дизлайк да. Дизлайк. Эми көпчүлүк эмес, жарымдан азы. Эмне себептен? Садык Шерниязга деле, Бактыбек Калмаматовго деле, мындай нейтралдуу, жөнөкөй бир саясатчыларга деле негативдүү пикирлерди жазган кайсы бир троллдор отурат экендигин бар жогубуз жакшы билип калдык. Көпчүлүгү менин сүрөтүмдү скриншот кылып, Садыр Жапаровдун колдоочуларын зектер деди, аларды бандиттер деди. Бул кызды өлтүрүш керек, союш керек, акмак бул деп каргаган фейктердин кайрылууларын окуп атам. Акыл эси нормальный адам видеону көрүп түшүнүп атат. Мен эмне жөнүндө айткандыгымды, эмне себептен айрым зектердин мындай кадамга баргандыгы тууралуу айткан болчумун. Бирок ошону түшүнбөгөндөр да бар экен арасында. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, президенттик шайлоого катышам деп өздөрүнүн талапкерлигин көрсөтүп аткан саясатчыларга расмий катталыш үчүн 30 000 кол керек. Ал эми Адахан Мадумаровдун колдоочулары менин апамдай апалар, жашы 50-60ка барып калган апалар, Добрынинский метродо Москвада кол чогултуп жүрсө, өзүн Садыр Жапаровдун тарапташымын деп тааныштырган балдар ошол апаларды уруп сабап, телефондорун талкалап койгондугу үчүн мен Садыр Жапаровго кайрылып айттым. Энелерди кантип урдуртуп атасыз? Кой деп койбойсузбу тарапташтарыңызды? Мындай болбойт. Нормальный адам энелерге кол көтөрбөйт, аларды урбайт деп кайрылдым. Бирок ошол сөздү дагы түшүнбөптүр. Аларга баары бир экен. Энелерди урабы, өлтүрөбү, союп кетеби, баары бир экен. Эгерде баары бир болбосо, менин ошол сөзүмдү туура түшүнмөк. Ал эжелердин кайрылуусун мен ошол күнү Facebook'та өздөрүнүн оозунан уккула деп көрсөттүм. Анан ошону көрбөй, кайсы нормальный адам энеге кол көтөрөсүң, зексиңби сен деген сөзүмө такалып, эми мага асылып атышат. Мен билем алар фейктер экенин, же болбосо мындай жалгандан башка чындыкты көрбөй калган, бир көзүнө ушу арамдык, жамандык, жалган эле көрүнүп калган кээ бир адамдарга ал чындык деле таасир этпей калганын туура түшүнүп турам. Ошондуктан баягы айрым түшүнбөй калган биздин эжей агайларыбызга кайрылып коюуну туура көрдүм. Эми мен бул сөздөрдү айтпайт элем деп
Сооронбай Жээнбековго окшоп же Садыр Жапаровго окшоп түшкө чейин бирди, түштөн кийин бирди сүйлөбөйм мен. Мен азыр убагы келгенде, колунда бийлик турганда чындыкты айтып койбосом, анда эртең адамдык абийирим мени кечирбейт. Урматтуу мекендештер, Мекенчил партиясы парламенттик шайлоого биринчи катышкан партиялардын бири. Кечөө 2020 жылы 4 октябрда биринчи жолу парламенттик шайлоого катышкан партия. Ошол Мекенчил партиясында депутат болом деп ат салышкандардын сап башындагылар ген прокурор болду, ГКНБнын башчысы болду. Деги эле койчу, эң керектүү ушу мына ошолордун бири премьер-министр болду. Мекенчил партиясындагы ошо алдыңкы сап башындагылар баары жок кызматтарга барды. Керек болсо президенттин, ИО президенттин аппаратынын башчысы болду. Баары эле кызматка барып атат да мындай. Мындай кызматтарды Атамбаев түшүндө да көргөн эмес. Керек болсо Жээнбеков да түшүндө көргөн эмес. Ушунча кызматка ээ болуп алып, ушунча кызматтарды алып алып, анан эмнеге фейктерди, троллдорду жалдап алып, бизди жамандатасыңар, мен таң калам да. Мен бир нерсени эскертип койгум келет. Эмне себептен 2017 жылы Садыр Жапаров мага окшогон карапайым кыз жигиттерди топтоп, карапайым элдерди топтоп, кумтөрдү сотко беребиз. Кумтөрдү иштетип аткандарды сотко беребиз. Кумтөргө экологиялык, экономикалык, керек болсо коррупциялык зыян алып келгендиги үчүн 3,5 миллиард доллардан баштап 7 миллиард долларга чейин дүйнөлүк сотко берип акча өндүрөбүз дегенде, ошолор Садыр Жапаровду колдогон эмес. Мени таң калтырган ошол да. Эмне себептен ошондо алар чыккан эмес? Мына мен далилдеп коеюн. Мекенчил болуп, какшап, күйүп, Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл деген китебин элге жеткирип жүргөнүбүздө эмне үчүн ошолор чыккан эмес? Мына бүгүн Чолпонбек Абыкеев агабыз чыгып атат да, Садыр мыкты, Садыр кыйын деп. Чолпонбек Абыкеев акча алып, Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл жана башка китептерин жазып бергенин эч ким билбейт деп ойлойт окшойт, менин оюмчачы. Барыбыз эле билебиз. Сиз эмне үчүн Садыр Жапаров чыркырап түрмөдө камалып жатканда чыккан эмессиз? Эмне үчүн биз камалып атканда чыккан эмессиз? Эмне үчүн биз УКМКнын абагында түшүнүк кат жазып жүргөндө чыккан эмессиз? Мен ошол суроо мындай кыйнай берет. Мына биз канчалаган апалар, аталар, энелер колдоп, колтоптоп жүргөндө монтип мына чыккан эмес. Бул бир чекеси гана. Монтип топтолуп биз ушул жок дегенде ошо бир сындырым нанды ортодо бөлүп жейбиз деп, Мекенчил деп монтип чуркап жүргөнүбүздө жардам берген эмес ошолор. Мен таң калам. Ушул жигиттер чуркап жүрдү. Мына Керимбек деген жигит, Назгүл Ишаналиева деген эжеке, ушул жигиттер менен Нурбек деген жигит, ушулар чуркап жүрүштү. Эмне себептен ошондо жардам берген эмессиңер? Биз суукта тоңуп, жакшы бир кандай десем, жакшы офиске жетпей жүргөнүбүздө эмнеге чыккан эмессиңер? Мени таң калтырган суроолор ошол да. Же силер Садыр Жапаров кумтөрдө алтын түгөнүптүр дегенде гана чыгасыңарбы колдоп? Же мыйзамсыз иштерге барганда гана чыгасыңарбы колдоп? Мен ушул нерселер таң калтырат. Мен Орозайым Нарматова. Атамбаев мыйзамсыз иштерди жасаган, ал Садыр Жапаровдун балдарын уруп сабаган, бизди бекер эле соттогон, административдик штраф салып акча алганы туура эмес болгон. Азыркы 6-чы чакырылыштын депутаттары мөңгүлөрдү талкалаткан. Ушулар мыйзамсыз олтурат, чимкирик болду. Сооронбай Жээнбеков 35 коррупционердин тизмеси чөнтөгүмдө. Мен Бабановго 25 суроо берем деди. Пенсионерлердин пенсиясын 11 000 сом
жөнөкөй ушу мугалимдердин айлыгын 26 000 сом кылам деди деп алдады десем, мен жакшы кызмын. Садыр Жапаров мыйзамсыз иш кылып атат десем, жаман кыз болуп каламынбы? Азаматсың, кыз сайкал, сен туура иштерди айтып атасың. Ушундай бир туура сөзүңдөн кайтпагының деп өзүңөр мени ушул чындыкты айтууга тарбиялап өзүңөр чоңойтподуңар беле. Мен силер багыттаган жолдо эле кетип атам, чындыкты айтып атам. Эмне үчүн жаман көрүп атасыңар? Фейктер. Эмне себептен жаман көрүп атасыңар? Убагында Садыр Жапаров деп чыркырап, күйүп, түтөп жүрүп, ошол кумтөрдүн идеясын көтөрүп жүргөндө жакшымын дагы, азыр Садыр Жапаров мыйзамсыз иштерди кылып атса жаманмынбы? Ошону айтып койсом жаманмынбы? Оштон Ысык көлгө барып, түптө Садыр Жапаров Насириддин Нисанов көтөргөн кумтөр маселесин көтөрдү. Ушул кишини колдоп алгыла. Бул кишини биз оштон бери келип колдоп атабыз. Өзүңөрдүн жердешиңерди өзүңөр неге колдобой атасыңар деп чыркырап сүйлөгөн видеомду көрүп, азамат кыз экен деп жүрбөдүңөр беле? Эмне болду? Эмне өзгөрдү? Мен өзгөргөн жокмун, жеке. Мен ошол эле ойдомун. Садыр Жапаров 7 миллиард долларга кумтөрдөгү катастрофаны деги эле мына экологиялык, экономикалык чыгымды төлөтүш үчүн канадалыктарды сотко берсе, мен дагы деле колдойм. Дагы деле чуркаймын. Аны эч ким колдобой койгон жок ал идеясын. Ал өзү кумтөрдө алтын түгөндү иштей берсин, эми аягына чейин иштеп турсун деп атпайбы? Өзү сөзүнөн кайтып атпайбы? Өзү жалгандарды айтып атпайбы? Мени эң таң калтырган суроо бул жерде. Садыр Жапаров жанагы Текебаев 2 жолу келди. Анан мен бардым деп атат да. Садык Шерниязов айтмакчы, Текебаев коррупционер болсо, 1 миллионду согуп койсо, ошондой коррупционер менен кантип жолугуп жүрөт. Анан дагы мени таң калтырган нерсе, жана координациялык кеңеште Бабанов, Мадумаров, башкалар болуп, ошол жерде мына Казакбаев болуп турса, Бабанов тигил, бул деп жамандайсыңар да, ошол координациялык кеңештин 80% Садыр Жапаровду кучактап, Бабанов барып кол алышса, алар жакшы жакка өзгөрүлүп кеттиби? Эмне күнөөлөрү жуулуп калдыбы? Мени таң калтырган ошол да. Логика кайда? Эмне себептен мынчалык адилетсиздиктен тайып калдыңар? Мекенчил мына чыныгы ысыкта күйүп, суукта тоңуп жүргөн эжейлер, кыздар, балдар айтпайсыңарбы чындыкты? Мен апамдын колунан чай ичип, менин үйүмдө конуп калып, чогуу бир табактан тамак жеп жүрбөдүк белек? Каяктасыңар силер? Эмне себептен азыр чындыкты айтпай атасыңар? Же жашоо ушу менен эле бүтүп калабы? Эртең биз деле Кудайдын астында барабыз. Ошондо менин бетимди кантип карайсыңар? Мен жалганды айтып, бирөөлөрдү каралаган жайым жок. Бирок фейктерди жалдап алып, болуп көрбөгөндөй каралаганды токтотпойсуңарбы? Мадумаровго кол чогултам деп чыккан апаларды эмне себептен урдуртасыз, Садыр Нуркожоевич? Эмнеге аларга сиздин колдоочуларыңыз кол көтөрүп, аларды уруп, сабап, телефондорун талкалайт? Эмне себептен телефондорун талкалайт? Мен ошону айттым. Энени нормальный адам урбайт. Зектер урат, адам өлтүргүчтөр урат. Мындай нормальный адам урбайт. Ошол чындыгым үчүн мен жаман болуп калдымбы? Садыр Жапаров, сиз эмес менин бир тууганым барып бийликке туура эмес иш кылса, мен ага дагы айтамын. Туура эмес жолго түшүп алдыңыз деп. Бирок сиздин бүгүнкү жолго түшүп алгандыгыңыз, фейктер менен ишенип жашап алгандыгыңыз эң туура эмес кадам. Эмне себептен дейинби? 2017 жылы көптөгөн мына саясий серепчилер, көптөгөн мына активдүү жарандык коом мекенчилерди бизди күнөөлөгөн. Эмне себептен? Силер интернетте отуруп алып эле Садыр Жапаровду көптүрүп, сизди колдойм, келе бериңиз деп каматтыңар депчи. Ошондо сиз интернетке ишенип, элдин баары мени колдойт экен деп келип камалып калгансыз. Сизди колдойм, азаматсыз дегендердин бар жогу сизди колдоп митингдерге чыкпай койгон. 1-2 ай чыкты, 400-500гө жакын. Бирок кийин биз
көптөгөн мекендештерди акча берип алып келип жүрдүк го. Аны калп десе Куран кармап айтып чыгышсынчы. Мен далилдеп берем. Керек болсо Куран кармап берем. Эмне үчүн мен чындыкты айткандыгым үчүн жаман көрүнүшүм керек? Мейли мен азыркы кээ бир айрым инсандарга жаман көрүнөттүрмүн. Бирок Кудай астында, эл астында чындыкты айтып коюшум керек. Азыр көпчүлүгүңүздөр суроо берип атасыздар да. Садыр Жапаровду мурда колдоп жүрчү элең, эмнеге колдобой калдың деп. Мен Садыр Жапаровдун Кумтөр боюнча көтөргөн идеясын дагы деле колдойм. Дагы деле ошол идеясын көтөрсө, кол топтойм. Керек болсо облусма облус барып, кыйкырып, ушул Кумтөр элге иштеш керек деп мен ошол идеяны дагы деле колдоп, кош колдоп жардам берем. Бирок жалганды айтса, өз билемдик жасаса, мыйзамсыз иштерге барса мен эч качан колдобойм. Эмне үчүн мен аны колдошум керек? Мен идея үчүн колдоп чыкканмын. Бирок керек болсо партиянын программасын окубаган, айрым бир кандай десем, эт бетинен кетип акыл эсин жоготкон мондой бир колдоочуларды кой деп коюшуңуз керек да, Садыр Нуркожоевич. Себеп дегенде алар барып көчөдө Мадумаровго кол топтоп жүргөн энелерди уруп, телефондорун сындырганы бул абийирсиздик. Саясий атааңдаштарыңызды жамандап, каргап, шилеп, ушактаганда бул абийирсиздик. Жеке мени жамандап, каралап, болуп көрбөгөндөй ушактарды айтып атканда мен кубанычтамын. Себеп дегенде алар өздөрүнүн сообун наркы дүйнөдө мага берет. Менин күнөөмдү өздөрү алат. Андай каралоо менен мен эч жака кандай десем, мени эч кандай жерге киргизип, менин шагымды сындырып кое албайт. Себеп дегенде чындык мен тарапта. Мен чындыкты гана айтып атам. Убагында Кумтөр маселесинде чыркырап, элим деп чуркап жүргөн эң активдүү мекенчилердин бири мен экендигимди жакшы билесиз. Урматтуу мекендештер, келгиле. Интернеттеги жанагындай бир жасалма фейктердин кандай десем, азгырыгына азгырылбайлы, чындыкка гана ишенели. Чындыкты биз жүрөгүбүз менен сезебиз. Жеке мен мисалы Россияда, Москва шаарында ушул жерде эмгектенем, жеке ишкерлигим бар. Эгерде мен акча үчүн, бийлик үчүн жүргөн болсом, анда мен акчасы жок Бүтүн Кыргызстан партиясына кошулмак эмесмин. Бирден бир элдик партия Бүтүн Кыргызстандын курамында жүрмөк эмесмин. Ошондуктан мындай калпты дагы окшоштуруп жазгыла. Айрым мекенчилдер, силер билесиңер Бүтүн Кыргызстанда акча жок экендигин, элдин гана күчүнө, элдин гана колдоосуна таянат экендигин жакшы билесиңер. Бирок сен акча алыш үчүн ошол партияга кеттиң дегениңер ары каттап суу кечпейт, адамдын күлкүсүн гана келтирет да. Мен Матраимовго барып, ошонун партиясына кошулуп, ошолорду колдоп атамбы, же Жээнбековду барып колдоп атамбы, же Атамбаевду барып колдоп атамбы, же Бабановду барып колдоп атамбы. Ошолор мына акчалуу партиялар, акчалуу саясатчылар десек жарашат. Бирок Бүтүн Кыргызстан эмес. Бүтүн Кыргызстан мекенчиликке душман эмес. Бул эки партия эгиз козудай окшош долбоор программасы бар партия. Бирок мекенчилдердин арасына кечээ биримдик мекеним Кыргызстан деп жүргөндөр көйнөгүн ыргытып, мекенчилдин көйнөгүн кийип, эки партияны чабыштырып, асылып, бизге өзүңөрчө бир душман көз карашы менен карап калган силерде болуп атат күнөө. Бирок Садыр Жапаров болобу, бир тууганыңар болобу, кылыч башыңарга келип турса да чындыкты айтып өлүш керек. Садыр Жапаров, сиз туура эмес жолго түшүп алдыңыз. Сиз саясий бир мындай сабатыңыз жоюла элек экендигин көрсөтүп койдуңуз да. Урматтуу мекендештер, айрым ачуу айтып койгон сөздөрүм болсо өзүңүздөргө албаңыздар. Чындык үчүн бар жогубуз күрөшүшүбүз керек. Себеп дегенде баягы Садыр Жапаровдун бир жакыны айтат да мага, 2 ай уруксат берип тургула, бар жогуну көз жумуп туралы, унчукпай туралы депчи. Чүт-чүт арам нерсени жеп койсо боло берет, кичине
же болбосо арам жумуш кылып койсо боло берет. Анан ийгиликке жетиш үчүн деген принцип бул туура эмес. Башыбызга кылыч келип турса дагы чындыкты сүйлөп, чындык үчүн өмүр берели, чындык үчүн күрөшөлү. Баягы чүт-чүт жаман, чүт-чүт беременна же болбосо чүт-чүт боюнда бар дегендей эле нерсе болбош үчүн, чындык үчүн, чындык деп жашайлы. Ар ким келсе эле ошого кол алышып, учурашып, баягы сабатсыз, коррупционер уурулар менен иштеше берүү туура эмес. Ошондуктан чындыкты айткандарды тепкилебей колдоп алгыла, урматтуу мекендештер. Анан кийин жанагы саясий погода жаратам деген Facebook'тагы, YouTube'тагы мындай дизлайктарга, жаман комментарийлерге ишенбеңиздер. Алардын баары жасалма. 2017-жылы да ушинтип жасалма Садыр Жапаровду колдойбуз деп, Садыр Жапаровду анга түртүп каматкан ошолор фейктер. Ошолор көптүрүп жүргөн. Мени элдин баары колдойт экен деп Садыр Жапаров да ишенип келип алган. Ошондо силер каматкансыңар, интернетте колдоймун деп чыныгы мекенчилерди элдер күнөөлөп кала берген. Аны эми бар жоңуздар билесиздер да. Интернеттен изилдеңиздер эгерде билбесеңиздер. Бир адамды каралоодон мурда, бир адамды жамандагандан мурда ал тууралуу маалымат алыш керек. Чын эле ошондойбу деп изилдениш керек. Билип билбей каралоонун кереги жок. А мен болсо ким туура эмес иш кылып атканын мен эле эмес, көптөгөн мына активдүү жарандар айтып атат. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Сак саламатта болуңуздар. Дагы буйруса түз эфирлерге чыгабыз.